Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Эки башка жумуш. Жумушуңуз күйөөңүздүкүнөн башкабы? Экөөңөр эки башка жумушта иштейсиңер, бирок күйөөңүз бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жумушунда дагы чоң ийгиликке жетүүнү көздөйт. Сизге жумушуңуздан бошонууну сунуштайт. Муну кандай кабыл аласыз? Эгер жок деп жооп бере турган болсоңуз, бул бөлүмдү окубай өтүп кетиңиз. Адамдардын баары өздөрүнө каалагандай эле башкаларга да жакшылык каалоого тийиш. Айрыкча жубайлардын ортосунда жогоруда айтылгандай учур болуп калса, мындан качпоо керек. Буга тиешелүү келтире турган мисалым да жашоондон алынган. Зетта Уэллс, дүйнөдөгү таанымал илимпоз Карвет Уэллстин жубайы. Зетта өмүрлүк жарын жолуктурган учурда өзү чоң ишкер айымдардын катарына кошулууга болгон мүмкүнчүлүгү менен аракет кылып жаткан болчу. Бир жумуш менен кеңсесине келип калган Карвет Уэллс аны жактырып калып, баш кошуп алууну сунуштаган. Зетта иштерине кийлигишпөө шарты менен бул сунушту кабыл алган. Март айында үйлөнүшүп, бир канча айдан кийин Карвет Аррат тоосуна чыгуу үчүн Туркияга кетти. Зетта болсо өз жумушун улантуу үчүн өлкөсүндө калып, бирок бир канча убакыттан кийин күйөөсүнөн алыс жүргөнүнө чыдай албай, анын артынан Түркияга барды. Бул саякат алар күткөндөй болбоду, бирок Карвет көптөрдү кызыктырган Капут аттуу китебин жазды. Кайтып келишкенден кийин да тынч отура алышпастан, Мексикадагы Попокатепетл тоосуна чыгуу үчүн ошол өлкөгө барышты. Суук, ачка, чарчап чалыккандан аябай кыйналышты. Бирок бир канча убакыттан кийин экөө тең бактылуу болушту. Анткени тоонун чокусуна жетишкен эле. Карветтин жубайы болууга ага жетишсиз боло баштады. Бул иште ийгиликке жетишти. Өлкөсүнө кайтып келишкенден кийин ишканасын жапты да күйөөсүнө кошулуп саякаттарга чыгып кетти. Малай, Африка, Жапония, Кашмир, Исландия токойлорунда бирге кыдырышты. Бул бакыттын ордун эч нерсе толтура албастыгын баса белгилеген Зетта сүйлөгөн сөзүнөн төмөнкүлөрдү кошумчалайт. Өтмүшүмө көз салып отуруп, баладай иш кылып жүргөндүгүмдү байкадым. Бир калыпта жөнөкөй жашап жүрүптүрмүн. Эми болсо күйөөмдүн жеңиштерине ортоктошмун. Алгачкы Капут аттуу китебин мага арнады. Мен буга абдан ыраазы болдум. Келечеги үчүн иштеген аялдар тууралуу эч нерсе дей албайм. Баардык адамдар сыяктуу эле алардын да иштөөгө акысы бар. Алар да адамча жашоону каалашат. Андай аялдарды куттуктайм. Анткени адамдар кийинки өмүрүндө эмнелерге кабылаары белгисиз. Келечегибизди кепилдикке алуу үчүн иштешибиз керек. Күйөөнүн жумушсуз калышы, дагы башка кыйынчылыктар айлабызды кетирип коюшу мүмкүн. Андай учурда үй бүлөнүн баардык муктаждыктарын биз камсыздоого мажбур болуп калышыбыз ыктымал. Биздин ишибиз колдон келишинче жашоонун жүгүн жеңилдетүү. Күйөөсүнүн ийгиликке жетишкенинде аялдын ролу чоң. Биз азыр ошондой бир маселенин үстүндө турабыз. Максаттар бир болсо, ийгиликке жете алабыз. Мен ушундай негизге курулган үй бүлөнүн түбөлүктүү, бактылуу, ынтымактуу болушуна ишенем. Ар бир аял күйөөсүнүн ийгилиги үчүн колунан келген мүмкүнчүлүгүн аябаш керек. Кээ бир учурлардан сырткары бактылуу үй бүлө үчүн мунун болушу шарт. Артта калбаңыз. Кентуккиде жашаган Хайнс 14 жыл мурда аялына баш кошкондо, аялы элге аралашкандан, жаңы адамдар менен таанышкандан коркчу, балким тартынчу. Түрдүү адамдарга жолуккандан, жыйындарга баргандан, көпчүлүктүн арасында болуудан абдан коркчумун. Бирок бул менин эркимдеги нерсе эмес эле, деп өзү тууралуу баяндайт Хайнс айым. Хайнс мырза болсо өтө активдүү жана саясатта келечеги бар адвокат эле. Аны ар дайым адамдар менен чогуу болушу, жыйналыштарга катышышы керек болчу. Аял муну билчү, бирок буга каршы чыга алчу эмес. Аны бир нерсе байлап турган сыяктуу эле. Кыжаалат ойлорго чөмүлүп отурганда, алдындагы журналдан орун алган төмөнкү сөздөр анын жашоосун өзгөрткөн эскертүү жазуулары сыяктуу өчүп күйө баштады. Адамдар өздөрүнөн башка эч нерсени ойлошпойт. Ар дайым өздөрү менен алек. Эл алдына чыгып сүйлөгөндө баарынын көңүлү аларга бурулушун каалайт. Хайнс айым жашоосунун нугун өзгөртө турган сөздөрдү тапты. Аягы кандай болсо да өзгөрүүнү чечти.
Бир күнү мага келип мындай деп айтып берген эле: коркуу сезимимди жеңе баштадым. Башкаларга да көңүл бурбай калдым. Баарынын өзүнө жараша көйгөйү бар экендигин билдим жана адамдарды дагы жакшыраак түшүндүм. Эми мага эң жаккан нерсе дос табуу болуп калды. Алардын жанында бактылуумун. Конок күтүп, күйөө менен бирге коомго аралаша баштадым. Эл менен мамилелешүү жүгүн күйөөмө артып салбагандыгым менин эң чоң бактым болду. Бир адамдын кесиби эмне болсо да, жашоодо өнүгүшү жана ийгиликке жетиши жубайынын чөйрөсүнө байланыштуу. Эгер аял өзүн өнүктүрө алса, көптөгөн ийгиликтүү натыйжаларга жете алат. Бир тааныш аким ийгиликке жетишин жубайынын ага кам көрүшү менен байланыштырат. Күйөөңүздүн жумушуна маани бербей, анын сизге муктаждыгы жок деп ойлошуңуз чоң катачылык. Өмүрлүк жарыңыз балким келечекте маанилүү кызматка келип, түрдүү иштерди башкарышы мүмкүн. Ошондуктан жардамыңызды андан аябашыңыз керек. Колуңуздан эч нерсе келбейт деп ойлосоңуз да, башкалар менен мамилеңизди үзбөй, ал чөйрөнү күйөөңүзгө тааныштырганыңыз үй бүлөңүз үчүн пайдалуу болот. Бул үчүн жогорку билим деле талап кылынбайт. Күйөөсү сыяктуу өзүн өзү өнүктүрө албаган аял ар дайым артта калат. Жалкоо болуп, келген мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана албайт. Америкалык көркөм фильмдер бирикмесинин жетекчисинин жубайы Эрик Джонсон айым күйөөнүн жумушуна көнүү үй бүлөлүк жашоонун эң негизги ачкычы деп бир чындыкка көңүлүбүздү бурат. Күйөөлөрүнүн жумушун түшүнө билүү, алардын иш дүйнөсүнө кирүүнү каалаган аялдарга Джонсон айымдын кеңештери кызыктуу болсо керек. Ал достордун тар чөйрөсүнө караганда көпчүлүктүн агымы менен бирге аракет кылууну сунуштайт. Күйөөңүздүн сиздин анын жумушу тууралуу кызыгууңузга муктаждыгы жок деген оюңуз жаңылыш. Анткени Эрик Джонсон да алгач ушундай көз карашта болчу. Үй бүлөлүк турмушка аттанышканда келечектери тууралуу эч бир программалары жок эле. Кудай адамдарга бир күнү ийгилик тартуулайт, бирок анын качан жана кандай шартта болору белгисиз. Ошондуктан баардык мүмкүнчүлүктөрдү жакшы пайдалануу керек. Бул китепке тиешелүү материалдарды чогултуп жүргөнүмдө Американын чоң фирмаларынын биринин кадрдык бөлүмүнүн кызматкери менен өтө таң калыштуу жолугушуум болду. Мага кээде иштен чарчап калам, башкалардын сезимдерин сыйлаганды унутуп коем. Бирок жубайым ар дайым салабаттуулук менен абалды оңдоп кетет. Бир күнү кийимди алганы кийим тазалоочу жайга бардым. Мага убада бергенине карабастан, эртеси күнү келүүм керектигин айтты. Өзүмдү кармана албай оозума келген сөздөрдү айта баштадым. Ал киши мени карап туруп, аялыңыз келсе жакшы болмок деди. Чынында ал баары менен жакшы мамиледе болчу. Гректин дүкөнүнө кирсе, грекче саламдашат. Итальяндын дүкөнүнө барса, итальянча кайрылат. Ал башкалардын көңүлүн табуу үчүн ушуларга чейин көңүл бурган инсан эле деди. Мен анын жубайы менен эч тааныша албадым. Таанышууну каалаар элем. Достукту сүйгөн, ак ниет, баарына жагымдуу мамиле кылган мындай аялдар күйөөлөрүнүн жогорулашына шарт түзө алат. Жанында ар дайым жагымдуу жылмайган жароокер жары бар адам кандай гана бактылуу. Аялдар коомдук жашоодо күйөөлөрүнүн жардамчысы. Жыйналыштарда, ишкердик жолугушууларда же сый тамакка чакырылганда ар дайым жаңы тажрыйбаларды топтоп, күйөөлөрүнө жардамчы болушат. Аял күйөөсүнүн келечекте ийгиликке жетерин сезсе, башкача жардам көрсөтө түшсө да болот. Үйдө жумушу тууралуу көбүрөөк маектешип жана ар дайым жумуштагы жетишкендиктерин баалап турса, ийгилик кыска убакыттын ичинде келип калышы мүмкүн. Жогоруда адамды жумушка шыктандыра турган принциптер тууралуу баяндадык. Кээде эркекти басаңдатуу да керек болушу мүмкүн. Бул да өзүнчө бир өнөрдү талап кылат. Аялын мыкты сынчы экендигин айткан Дизраэль аны ар дайым мактайт. Аялы сындоо менен анын менменсип кетүүдөн тосчу экен. Мыкты журналист жана мугалим Лаймон Бичер Стоу мындай дейт: мугалимдик кесибимдин алгачкы күнү окуучуларымды ыраазы кыла турган сөз сүйлөгөн элем. Сабактан кийин мени алар курчап алып мактай башташты. Мен муну олуттуу кабыл алдым. Ийгилик менин башымды айландырып, көзүмдү тумандата баштады. Батыраак үйгө жетип, жубайыма мендей гений адамга турмушка чыкканын эсине салгым келди. Жаңы жумушумду баштаган сайын жубайым мени колдоп, мага ишенгендигин билдирчү. Бирок бул жолу таптакыр тескерисинче болду. Ал мага: буга кубандым, бирок этият бол. Кечээ сага ушундай мамиле кылгандар эртең эле сени сынга алышы мүмкүн. Арадан бир топ убакыт өткөн соң дагы көбүрөөк элдин алдына чыгып сүйлөй баштадым.
ар жолкусунда жубайыма келип мактанып калам. Ал мага лекцияң ийгиликтүү болгонуна кубанып турамын, бирок ушул ийгилик менен эле токтоп калууга болбойт. Эгерде өзүңдү дагы өнүктүрбөсөң, кийинки жолу угармандарың сенден сууп кетиши мүмкүн дечү. Мындай жоопту күтпөгөнүм үчүн жубайыма таарына да баштадым. Бирок өзүмчүл болуп, бир топ убакыттан кийин кыйын абалга түшүп калгандыгымды сездим. Аялым мага кылган мамилесинин себебин издеп башым ооруду. Аягында акыйкатты көрүп, ага ыраазы болуп калдым. Жогоруда мисал келтирилген аялдар дос табуу менен ийгиликке жетишкен. Күйөөлөрүнүн жаңылыштыктарын бетке айтуу менен алардын туура жолду табышына жардамчы болушкан. Мындай аялдар эч качан күйөөсүнөн калып калбастан, тескерисинче алтын казык жылдызындай ар дайым аларга туура багыт беришет. Катачылык кетирбеңиз. Күйөөңүздүн ийгилигин чын дилден кааласаңыз, адамдын бактысы жубайынын мамилесине байланыштуу болоорун айтат Дороти Дикс. Аял күйөөсүнүн баардык кыймыл-аракеттерине, иштерине кийлигишип, эмне үчүн анын жогорку кызматка келбегендигин, эмне үчүн маянасынын аз экендигин күн сайын айта бериши эң чоң азап. Мындай мамилелер үй бүлө бактысына бүлүк салып, балким үй бүлөлүк бактысына балта чабат. Доктор Люси Терман үй бүлө тууралуу 1500дөн ашык макала жазып, үй бүлөлүк турмуш тууралуу изилдөө жүргүзгөн. Айрыкча аялдардын күйөөлөрүнүн жанын ачыткан жана капа кыла турган сөздөрү тууралуу изилдеген. Бул изилдөөлөр олуттуу натыйжаларды берген. Аялдардын көпчүлүгү кылымдар бою күйөөлөрүнө ушундай мамиле жасап келди. Тарыхта аты калган улуу инсандарда аялдарынан азап көргөнү жөнүндө тарых китептеринде жазылат. Сократ заардуу аялы Ксантиппадан кутулуунун жолун издеген. Наполеон жана Абрахам Линкольн сыяктуу улуу саясатчылар да аялдарынын кесепетинен бактысыз болушкан. Аугуст Цезар экинчи жубайы Скрибониянын жасаган мамилесинен улам тажап кууп жиберген эле. Мен тааныганда ушундай адамдар бар. Менин бир эски досумдун аялы аны шылдыңдай бергенинен аз жерден келечегин караңгылатып сала жаздаган. Жумушун конвояжерликтен баштаган бул досумдун аялы ар күнү кечинде андан: улуу адам, бүгүн эмне иш кылдың? Кечке чейин кожоюнуңдун насааттарын угуп отурдуңбу? Жуманын аягында үйдүн ижара акысын беришибиз керек деп шылдыңдай берчү. Ал бир топ жылдар бою бул үй бүлөлүк мамилеге чыдады жана ар дайым өзүн өзү өнүктүрдү. Жумушунда жогорулап отуруп, чоң ишкананын директорунун орун басарлык кызматына келди. Аялы менен ажырашып, экинчи жубайына үйлөндү жана азыркы күндө бактылуу жашап жатат. Биринчи аялы күйөөсүнүн эмне үчүн ажырашып кеткенин түшүнбөй кала берди. Айланасындагыларга ажырашуу себебин жаш кызды таап алып мени таштап кетти. Мен болсо канчалаган жылдар бою ага чыдап жашап келдим эле деп айтып жүрдү. Ал аялга бул акыйкат тууралуу канча айтсаңыз да натыйжа жок. Анткени кээ бир нерселерди түшүнө алганда аягы башкача болмок. Дагы бир досумдун уулу да ушундай тагдырга туш болду. Жашы 30га келе элек жигит жарнама ишинде өзүн көрсөтүп акча табууга аракет кылды. Көз жашыңа да карабаган атаандаштык күчтүү болгондуктан чыдамы түгөнүп калышынан коркчу. Аны колдоп жардам бере турган бирөөгө муктаж эле. Аялы ач көздүгүн тыя албай, ар дайым күйөөсүн шылдыңдай берчү. Болгон иштер үчүн күйөөсүн күнөөлөйт. Аягына чыдамы түгөнгөн жигит жумушунан бошонду. Ошол абалдан пайдаланган аялы аны чанып кетти. Жаш жигит болсо айыкпас кеселден кутулгандай бактылуу боло түштү. Анткени ар күнү анын мээсин жеген аялы жок болду. Менин оюмча эң чоң акаарат бир адамды башка адамга салыштырууга аракет кылуу. Мындай мамиле маанайы түшүп турган адамдын көңүлүн ан сайын чөгөрөт. Вирджиния университетинин профессору доктор Сэмюэл Стивенсон бир сөзүндө америкалык эркектерге эркиндиктин 3 шартын сунуштады. Биринчи, аялдар бизге акарат кылышпасын. Экинчи, булар болбос нерсеге кийлигишип, акыл үйрөтүүгө аракеттенишпесин. Үчүнчү, кечинде чарчап келгенде үйдөгү кийимдерибизди кийип эс алмакчы болсок, бизге тийишпесин. Эмне үчүн кээ бир аялдар күйөөлөрүнүн мээсин жей беришет? Мунун көптөгөн себептери болушу мүмкүн. Биринчи, кээде ден соолугуна байланыштуу болот. Мындай учурда олуттуу нерсе болуп, болбогондугун текшерүү үчүн доктурга кайрылуу керек. Эгер бир оорусу бар болсо, аны дарылантуу зарыл. Экинчи, катуу чарчап чаалыгууда нараазычылыкка себеп болушу мүмкүн. Чарчап чаалыгуунун себептерин аныктап, аны түп тамыры менен жоюу керек болот. Үчүнчү, купуя кастыкта тез ачуулануунун себеби болушу мүмкүн экендигин психологдор айтып келишет. Тууган уруктар менен
келишпестик, сексуалдык канааттанбастык, сүйүүнүн жоктугу, жашоого нараазычылык сыяктуу себептер бар. Жоржия штатынын жогорку соту ушундай бир ишти карап чыгып, аялдын бейбаш, менменсинген мамилеси үчүн күйөөсү аны бөлмөгө камап койгондугун туура деп тапкан. Соттун өкүмү Сулаймандын даанышмандыгы тууралуу китептеги заардуу аял менен Хансарайда жашагандан көрө бир жаман алачыкта жалгыз жашаган артык деген сөзгө дал келди. Төмөнкү 6 кеңеш сизге багыт бериши мүмкүн. Күйөөңүз менен үй бүлөңүздү өзүңүзгө тартуу үчүн ар дайым канааттандырарлык сөздөрдү айтыңыз. Ката кетире турган болсоңуз, аларды эскертип коюшун өтүнүңүз. Экинчи, айткан сөзүңүздү унутууга аракет кылыңыз. Үйдө жасала турган бир ишти күйөөңүзгө кайра айта берүүнүн кереги жок. Баары убагы келгенде болот. Үчүнчү, токтоо болуңуз. Бир ишти жасатуу үчүн кандай мамиле керектигин жакшы билишиңиз зарыл. Бир бакты бутагыңыз келсе, мына бул даракты бутай сал, ага чейин мен тамак даярдайын десеңиз, иш дагы жеңилдей түшөт. Төртүнчү, тамашакөй жана жайдары болууга аракет кылыңыз. Ошондо дагы сүйкүмдүү болуп, күйөөңүзгө дагы көбүрөөк таасир эте аласыз. Сезимдериңизди башкара бериңиз жана болор-болбос маселелерден чыр чыгарбаңыз. Бешинчи, кайгырып турсаңыз да ар дайым кыймыл аракетиңизди токтоолук менен жөнгө салыңыз. Бир нерсеге ачууңуз келсе да, аны күйөөңүзгө дароо билдирбеңиз. Бир четке жазып, сактап коюп, учуру келгенде айтыңыз. Шашпастан, сезимдериңизге алдырбастан маселеге объективдүү кароого аракет кылыңыз. Бири-бириңерге ишенүү менен көп маселелерди чечсеңиз болот. Алтынчы, көйгөйлөрдү ызы-чуусуз чечүүгө аракет жасаңыз. Элдер менен мамилелешүү тууралуу окуу үйрөнүп, анын эрежелерине көңүл буруңуз. Күйөөңүздү күч менен кармап калышыңыз мүмкүн, бирок бул көңүл оорутууга, ишенимсиздикке жана жек көрүүгө жол ачат. Ошондуктан күйөөңүзгө сүйүү жана жароокерлик менен мамиле жасап, урматтап сыйлай бериңиз. Өзүмчүл болбоңуз. Американын эң эски фирмаларынын биринин башчысы менен сыйм тамак үстүндө жолугушуп калдык. Сөздөн сөз чыгып олтуруп, аялдар күйөөлөрүнө кайсыл тармакта жардам бере алары тууралуу маселеге токтолдук. Мен да бул маселеге кызыгып сурап калдым. Ал мага мындай деп жооп берди. Аялдар күйөөлөрүнө эки түрдүү жардам бере алышат. Биринчиси аларды сүйүү, экинчиси аларды өз жайына коюу менен. Күйөөсүн сүйгөн аял үй бүлөнүн бактысын каалайт. Аял ар нерсеге эле кийлигише бербестен күйөөсүн жайына койсо, иштер дагы батыраак өз нугуна түшөт. Жумушта иштеген адамдар айлык маянасы тууралуу көп деле сөз кылгысы келе бербейт. Негизинен алган айлыкта даттанууга себеп болуп калышы мүмкүн. Адам жумушунда көрбөгөн жаман мамилени үйүндө көрсө маанайы чөгөт. Аялдар негизинен күйөөлөрүнүн жогорку кызматта болушун кыялданат жана ошон үчүн аларга жардамчы болууга аракет жасашат. Аларга түрдүү сунуштарын айтышып, өсүш үчүн пландар түзүшөт. Жумушта бирге иштешкендери менен да дос болушат, бирок мындай мамилелер да күтүлгөн жыйынтыкты бербей калышы ыктымал. Бир күнү үйдүн кожоюну жумушунан да бошоп калышы мүмкүн. Мен ошондой бир адамдын жашоосуна күбө болуп калдым. Иштеген жерибизде кеңсе жумуштарын жасай турган бир адам керек эле. Ал жумушка бир кишини алдык. Бирок жубайы аны көлөкөдө ээрчип, жумушка да чогуу келип кетет. Бир канча убакыттан кийин аял баардык ишке кийлигише баштады. Кеңседе да, элдин көзүнчө да күйөөсүнүн ишине кийлигишүүгө аракет кылды. Буга баарыбыз таң калдык. Жаныбыздагылардын кээ бири жумуштарында таштап салышты. Муну байкап калган директорубуз тиги кишини чакырып алып, маселеге байланыштуу кээ бир нерселерди айтты. Ошондон кийин тигил киши да, аялы да кайтып келбеди. Мен айткан окуянын чындыгына ишенбешиңиз мүмкүн, бирок айланаңызды карасаңыз буга окшогон мисалдарды көп эле жолуктура аласыз. Досторумдун бири да бир топ жылдар бою жумушунда кадыр баркы бар адамдын аялынын кийлигишүүсүнөн тажай турган абалга келгенде жумуштан бошоп кеткендиги жөнүндө айтып берди. Аял күйөөсүнүн чогуу иштеген жолдоштору менен жубайлардын ортосунда ушак айың таратып бузукулук кылган эле. Аялынын бул иштеринен уялган киши бир топ жылдар бою сыйлыктарга ээ болуп жүргөн жумушунан жана сүйүктүү коллективинен ажырууга мажбур болгон. Кээ бир аялдар сыяктуу сиз да күйөөңүздү башкарууга аракет кылсаңыз, бул аракеттериңиздин нормалдуу эмес экендигин түшүнөсүз. Бул жаатта ишиңизди жеңилдетүү үчүн кээ бир эрежелерди сунуштайм. Кунт коюп окуп алыңыз. Бирок бул эрежелер күйөөңүздүн кызматта жогорулашы үчүн эмес, анын жумушсуз калышына шарт түзөт. Биринчи, күйөөңүздүн катчысы жаш, сулуу болсо аны менен
эч мамиле түзбөңүз. Мүмкүнчүлүк боло калганда аны басынтып акаарат кылыңыз. Жакшы катчысынан ажыраган ишкердин ишинин жарымы кыйроого учураган болот. Экинчи, ар күнү күйөөңүзгө бир канча жолу телефон чалып, балдардын тентектиги тууралуу айтыңыз. Ким менен, качан жана эмне жегенин сураңыз. Үйгө кайтканда керек болгон нерселердин тизмесин жаздырыңыз жана келе жатканда унутпай ала келишин кайра эскертиңиз. Айлык ала турган күнү ишканасына аны менен бирге барыңыз. Үчүнчү, жумушта бирге иштеген жолдоштору менен алардын аялдарынын ортосунда от жагыңыз. Ишкананы башаламан кылуунун эң оңой жолу ушагайың. Төртүнчү, күйөөңүзгө көп жумуш жасатып, бирок акысын толук берилбей жаткандыгын айтыңыз. Аны эч ким сыйлабай жаткандыгын да кошумчалаңыз. Бешинчи, үйүңүздө бат-бат отуруш уюштуруп, тапкан акчаңарды төгүп чачыңыз, көңүл ачыңыз. Алтынчы, ишканада кандай иштөө керектигин, канча айлык аларын, товарларды сатуу жолдорун кайра кайталап туруңуз. Жетинчи, кардар аялдар менен кандай мамиледе экендигин жана жолдошторунун аялдарына кандай мамиле жасаарын изилдеп, үйдө уруш талаш чыгарыңыз. Сегизинчи, күйөөңүздүн жетекчисин колго алууга аракет жасап көрүңүз. Тогузунчу, ишкананын жыйналыштарына катышканда тамактан аптыга жеңиз. Баары сизди карап калсын. Онунчу, жумушунда кармалып кечигип келгенде, шаар сыртына иш сапары менен чыкканда, анын маанайын түшүрө тургандай деңгээлде өкүрүп бакырыңыз жана ар дайым үйдө ызы-чуу чыгарыңыз. Мына ушул жогорудагы 10 эрежени аткарсаңыз, күйөөңүздүн жумушунан, сиздин күйөөңүздөн ажырап калышыңызга 100% кепилдик бар деп билиңиз. Жогоруда айткандарым албетте тамаша болчу. Сиз менен баш кошконуна өкүндөрө турган мамиледен оолак, салабаттуу болуп, күйөөңүз менен ынтымактуу жашаңыз. Күйөөңүздүн жумушун чогуу иштеген жолдошторун, жумуштагы тартипти сыйлагыңыз жана анын абдан ийгиликтүү адам экендигин ар жерде мүмкүнчүлүк болгондо айта жүрүңүз. Ушундай кылсаңыз, баардык нерсе өз орду менен сиз каалагандай болоорун унутпаңыз. Ашыкча нерселерди талап кыла бербегиле. 1826 жылы Джейн Уэлш Томас Карлайлга турмушка чыкты. Бул эки жаш баш кошконунда Джейн колундагы чоң мүмкүнчүлүктөрдөн ажырады жана чөйрөсүндөгүлөр алардын үйлөнгөндөрүнө түшүнбөй калышты. Джейндин атасы абдан бай эле, артында өтө чоң мурас калтырмак. Томас зээндүү болгону менен орой киши эле. Чөнтөгүндө сокур тыйыны жок, келечеги бүдөмүк болчу. Мына ушуга карабастан Джейн аны менен баш кошту. Бир топ жылдардан кийин Томас Эдинбург университетинин ректору болду жана бүткүл дүйнөгө таанымал Кромвелдин жашоосу жана Француз төңкөрүшү аттуу чыгармаларын жазды. Арадан жылдар өтүп, алардын Челсидеги үйү доордун алдыңкы жазуучу жана ойчул адамдарынын коноктонгонго маанилүү жай болуп калды. Джейн айым поэзия менен алек болчу. Күйөөсүн ийгиликке жетиши үчүн бул жагын да унутуп, анын кийимдерин да өзү тиге баштады. Жеке көйгөйлөрүн унутуп, өзүн толугу менен күйөөсүнүн жумуштарына арнады. Джейн күйөөсүнүн башка жактарын изилдөөгө убактысын коротподу. Адамдар ал тууралуу каалагандай ойдо болушсун деди жана өзү да аны кандай болсо ошондой кабыл алды. Күйөөсүнө каалаган эң чоң жакшылыгы анын өзүн өзү өнүктүрүшүнө кошкон салымы болду. Аялдардын баары мындай жөндөмгө ээ боло бербейт. Алар көбүнчө атак даңкка умтулуп, күйөөлөрүнүн колунан келбей турган жумуштарга түртөт. Өмүр бою бирөөнүн кол астында иштөөгө ыраазы болгон эркектер да аз эмес. Аларды башчылыкка коюп койсоң кыжаалат болушат. Ошондой эле мойнуна жүктөлгөн жоопкерчиликти жөндөп кете албай кыйналышып, жашоолору азапка айланат. Адамдардын баары мамлекет башчы, өнөрпоз, ырчы же генерал боло бербейт. Айланабызда күйөөсүнүн кылган жумушунан уялгандар да бар. Тааныштарымдын бири да ошондой адам эле. Мыкты слесар күйөөсүнүн мамлекеттик жумушта иштешин эңсечү. Курбуларынын жанында темир тезек көтөргөн, салынган сумка көтөргөн күйөөсүнүн кесибинен уялып, башкалар сыяктуу портфель көтөрүп, салабаттуу басып жумушка барып келишин каалачы. Мындайча айтканда, күйөөсүнүн каруу күчү менен тапкан нанын тоготчу эмес, аялын ыраазы кылыш үчүн чоң бир фирмадан жумуш тапкан адамга кыска убакыттын ичинде эле бир тепкич жогору көтөрүлүү насип болду. Алган айлыгы мурда тапкан кирешесинен көп болбогону менен аялынын каалаганы орундалган эле. Бир адамды көп сындай бербеш керек. Жумушу оор экенине карабай өз ишин сүйгөн адамдын бактылуулугу менен өзүнө жакпаган, бирок
жеңилирээк жумушта иштеген адамдын кубанычынын ортосунда тоодой айырма бар. Аягы белгисиз мындай аракеттердин акыбети жаман болуп калышы да мүмкүн. Полиция кызматкери Клиффорд Шварцман аз жерден ушундай коркунучка кабылып кала жаздады. Патрулдук топто кызмат өтөп жүргөндө перзенти төрөлүп, башка жерге которулууну суранган Шварц көбүрөөк акча тапканы менен жаңы жумушу ошончолук жоопкерчиликтүү жана түйшүктүү экенин билди. Жубайы менен баласын кез-кезде гана көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Бардык кыйынчылыктарга карабастан ал жумушун улантты. Жумушуна көнүп калган учурда арыктап, уйкудан калып жүргөндүктөн нерви астын үстүн болгон кызматкер аягында ооруканага жатып калды. Организмде эч кандай оорусу жок. Шварцка жардам бергиси келген доктор анын жанына полиция башчысына телефон чалып, сүйүктүү кызматкеринен айрылгысы келбесе, эски жумушуна кайтарышын өтүндү. Жаш полиция кызматкери мурунку жумушуна кайтып иштей баштады. Ден соолугу да ордуна келди. Сүйгөн жумушта иштөөнүн айлыгы жогору жумушта иштегенден артык экендигин түшүндүм. Ден соолук, бактылуулук жана сыйлык, мактоого ээ болуу менин эң чоң байлыгым деген Шварц бул акыйкатты бат түшүнгөн эле. Бирок өзүн санаага салып жүргөн адамдарыбыздын саны да аз эмес. Ашыкча өзүмчүлдүк жана ачкөздүк кээде өтө олуттуу коркунучтарды туудурушу мүмкүн. New York Times гезитинин 25 январ 1953 жылкы эң биринчи бетиндеги жазуу көңүлүмдү бурду. Америкалык кызматкер атак даңктын артынан өз жанын кыйды. Полициянын берген маалыматы боюнча Тышкы иштер министрлигинде иштеген бир кызматкер асынып өлүптүр. Окуяны териштирген детективдердин көрсөтмөсү да абдан таң калыштуу эле. Бул кызматкер ийгиликтүү дипломат болууга катуу умтулуп, баштаган жумушунда үмүтсүздүккө кабылып, кыялдары орундалбай калаарын ойлоп, жанын кыйыптыр. Бул иш үчүн кирген сынактардын ийгиликсиз болуп калгандыгында баса белгиледи. Өзүбүздүн күчүбүз жана жөндөмдөрүбүздү да сыйлай билишибиз керек. Эгер өзүбүздү жакшы билсек, ошого жараша аракет кылабыз. Доктор Питер Штейнкрон кызыктуу китебинде күйөөсүн дагы көбүрөөк акча табышы, кошуналарынан дагы жогору кызматта иштеши, дагы мартабалуураак болушу үчүн кысмакка алган аялдарды катуу сынга алат жана мындай деп кошумчалайт. Мындай аялдардын көптөгөн үй бүлөлөрдүн бузулушуна себеп болгонун көрдүм. Андреа Моруа Жашоо өнөрү аттуу китебинде ар ким ар маселе тууралуу роман жаза албайт. Мамлекет башчысы да адамдардын баарын башкара албайт. Саясатчылар да өлкөлөрдүн баарын кыдырып чыга албайт дейт. Өмүрлүк жолдошуңузду сүйсөңүз, аны жөндөмдөрүнө жана мүмкүнчүлүктөрүн сыйлай билиңиз. Эгер анын колунан келбеген жумушка мажбурласаңыз, жагымсыз натыйжалар пайда болот. Балким үй бүлөнү бузушуңуз да мүмкүн. Аны ийгиликсиздикке түртпөңүз жана жөндөмдөрүнө таштап коюңуз. Ошондо сиз да бактылуу болосуз. Тажрыйба маанилүү. Тажрыйба жүргүзүүдөн коркпогула. Башымдан өткөн дагы бир окуяны айтып берейин. Таятам Чарльз Робертстон Канзастагы чарбасында жашоодон тажагандыктан индеистердин аймагы катары таанылган чек арада тайнем Гарриет жана балдары менен бирге жаңы жашоону баштамакчы болот. Оклахоманын түндүк чыгышындагы бул аймакта кайда барып токтоорун өздөрү да билбеген бир сапарга чыгышты. Сапардын аягында Чимаррон дарыясынын жээгиндеги бир жерге жайгашты. Таятам уболу бир үй куруп, анан кең талааны айландырып тосуп, жер иштете баштады. Бир аз акча тапкандан кийин азыркы учурда Талса деп аталган айылда дүкөн ачты. Гарриеттин жумушу да жеңил болгон жок. 9 баланы кароо канчалык кыйын экендигин ойлоп көрүңүз. Жайы өтө ысык, кышы өтө катуу бороондуу аймакта узак жылдар бою жашашты. Таятам да, тайенем да жашоолоруна ыраазы болуп жашап, чөйрөдөгүлөрдүн сүймөнчүгүнө айланган үй бүлө болушуптур. Бүгүнкү күндө биз жашап жаткан Америка материги ошол эр жүрөк Гарриет жана Чарльздардын арты менен ушундай деңгээлге жеткен. Алар жаңы ачылыштарга умтулган эрктүү кишилер эле. Аялдар болсо биринчи Кудайга, анан күйөөлөрүнө ишенишчү. Көпчүлүк учурда коркунучтуу, түйшүктүү жашоодо өмүр сүргөн бул аялдар бир жолу да артында калган тынч үйлөрүн сагынбастан жаңы жашоо үчүн көп нерселерге чыдашкан. Тарых барактарын барактап көрсөңүз, ушул аялдар тарых жазышкан. Күйөөлөрүн ийгиликке жетишин баардык нерседен жогору койгон мындай аялдар башка аялдардан бийик турушат. Күйөөлөрү
ишенген нерсеге ишенген бул аялдар туруктуу мүнөзгө, ишенимдүү адамдык сапатка ээ. Күйөөсү жакшы бир ишти баштаган аялдар тайманбастан аягына чейин аларга колдоо көрсөтүшү керек. Талсада чоң мунайзат чыгаруу ишканасында эсепчинин жардамчысы болгон Чарльз Рейнхолдс деген менен чогуу иштеп калдым. Ал акылдуу, эмгекчил жана дурус киши болгондуктан ишкана ээлери аны жакшы көрчү. Үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Рейнхолдс бош убактысы боло калса, сүрөт тартуу менен алек болчу. Сары боек менен ишкананын дубалдарын кооздой берчү. Бул эмгектери менен акча да тапчу. Бирок анын эң чоң каалоосу сүрөтчүлөрдүн өлкөсү катары белгилүү болгон Нью-Мексикодогу Таоско баруу эле. Бул үчүн жумушун да таштоого даяр болчу. Бир күнү маектешип отурушканда аялы мындай деди: Таоско барсак жакшы болмок. Кичинекей бир дүкөн ачып, сен сүрөт тартсаң, мен сүрөтүңө алкактарды жасамакмын. Аялым сөзүнө таң калды. Бир канча убакыттан кийин кетүүгө чечим чыгарып, боекторун, кистилерин алып сапарга камданды. Аягында кыялданып жүрүшкөн Таоско жайгашты. Кичинекей ателье ачышты. Балдары да аларга жардам бере баштады. Азыркы күнгө чейин борбору Таосто болгон сүрөтчүлөр союзунун жетекчиси Чарльз Рейнхолдс бүткүл дүйнөгө таанымал сүрөтчү болууга жетишкен. Ушул учурда анын чоң галереясы жана ательеси бар. Ийгиликтин сыры жубайы менен чогуу чыгарган чечими менен байланыштырат. Рейнхолдстордун бул чечимин адмирал Ван де Грифтин төмөнкү сөзү да тастыктап турат. Кудай тайманбас жана жүрөгү таза адамдардын жардамчысы. Адамдар иштеген жумушунан байып кетпеши мүмкүн, бирок жумушун сүйүп, бактылуу болушса, ошол эң чоң байлык. Чоң ийгиликтердин артында да ар дайым чечкиндүү жана күйөөсүн ойлогон аялдар турат. Уильям Бут жубайы Кэтриндин арты менен ийгиликке жеткендигин моюнга алат. Уильям Бут Лондондун чет жакасындагы айылдарда жалгыз жарды балдарга жардам берчү. Аялы менен балдарды да бул иште аны жалгыз ташташкан жок. Уильям менен Кэтрин бир топ жылдар бою жандары тынбай чуркап иштешип, өздөрүнүн көйгөйлөрүн да унутуп коюшту. Бут айымдын акыркы деминде айткан сөздөрү да өтө маанилүү эле. Өмүр бою жанымды кыйнаган нерсе ооруларым гана болчу. Тубаса омуртка оорусу бар Кэтрин 8 баланы карап, алардын бейпил, бактылуу үй бүлөдө өсүшүнө шарт түзгөндөй эле жардамга муктаж аш жылаңач балдарга да ошондой мээрим менен мамиле жасады. Алардын да жакшылыгын тилеп, күнүмдүк жумуштарынан арткан убакыттарында чет жакадагы айылдарды кыдырып, муктаж балдарды табууга аракет кылып жүрдү. Бут айым өмүрүндө эч бир жумуштан баш тартпады. Бир күнү мамлекеттин жогорку даражалуу адамдары алардын иш аракетин байкап калып, өтө трагедиялуу сунуш киргизишти. Бул иштерден баш тарта турган болушса, аларга түшүнө да кирбегендей көп акча бермекчи эле. Бут айым чечкиндүү түрдө баардык сунуштарды четке какты. Мына ушундай чечкиндүү аракеттердин арты менен курулган Тахлис командасы иш аракеттерин токтотпостон улантышып, жардыларга жардам берип келе жатышат. Күйөөсү өлгөндө Лондондун көчөлөрүнөн толуп турган 65 000 кишини көрсө кандай ойдо болмок экен. Аймактын акими табыттын бир жагынан кармап алдыда бараткандардын бири эле. Европанын баардык мамлекеттик кызматкерлери жана алдыңкы саясатчылар анын жаназасына гүл жөнөтүп кабар жеткиришти. Сүйүктүү окурмандар, ийгилик деген сүйгөн жумушту таап аны аткаруу. Роберт Льюис Стивенсон мага кем акыл сыяктуу көрүнүүдөн коркпогон акылдуу бир жигит белгиледечү. Шекспирда күмөн ойлорубуз бизди баштай турган иштерибизден тосуп, жеңишке жеткире турган жалгыз мүмкүнчүлүктөрүбүздөн ажыратат деп айткан. Кудай тайманбас жана жүрөгү таза адамдарга ар дайым жардам берет. Биз да күйөөлөрүбүздүн ийгиликке жетишин кааласак, аларды колдоп, көйгөйлөрүн бөлүшөлү. Өмүрлүк жарыбызды бактылуу кылуунун жолдору. Бир жерден окуган элем. Жаңы Зеландиядагы бир мазарга коюлган ташта абдан жакшы киши болчу деген сөз жазылыптыр. Бул сөз мага катуу таасир этип, мен өлгөндөн кийин менин артымдан да бирөө ушинтип айтат бекен деп ойлой баштадым. Жакшы жар болуу күйөөнүн ийгилиги менен коштолот. Илимпоздордун көз карашы боюнча аялдарды бактылуу кылган эркектердин жумушу да ийгиликтүү болот. Жубайлар бири-бирин терең сүйүшү керек.
ортолорунда пайда боло калган кичинекей келишпестиктерди ырбатып жибербестен узак жылдар бою бирге өмүр сүрө тургандыктарын эске алуу менен бири бирин колдоого алууга тийиш. Бири бирин жакшы түшүнүшкөн адамдардын ортосунда да кээ бир таарынычтар, капачылыктар болуп калышы мүмкүн. Бул эч убакта жашоо философиябызды өзгөртпөшү керек. Үй бүлөсүн жакшы караган адамдар дүйнөдөн өткөндөн кийин жакшы киши эле деп эскерилет. Аялдын күйөөсүн ыраазы кылышы үчүн чоң нерселердин деле кереги жок. Жакшы сөз, кемчиликсиз кызмат, көңүл буруу, ал жактырган нерселерди байкап ошого жараша мамиле жасоо жетиштүү. Аялдар өз жасалгаларына, бети башын түзөнгөнгө бөлгөн убактысынан азыраак эле убактысын күйөөлөрүнө бөлө турган болсо, абал абдан жакшы болот. Анткени картайганда да бири-бирине муктаж болоорун эстен чыгарбоолору керек. Катчылар жетекчилеринин күнүмдүк пландарын, жолугушууларын, телефон чалууларын убагында иретке келтирип турушса пайдалуу болот. Аялдар да ар күнү чогуу жүргөн күйөөлөрүнүн эмнени жактырып, эмнени жактырбастыгын ойлонушса, негизинен көйгөй чечилет. Эленор Рузвельт айым менен жолугушуп калдым. Рузвельт мырза ар жолку сапарында балдардын кимисин чогуу алып барууну анын эркине койгондугун жана мунусу ага абдан жаккандыгын баса белгилеп жатты. Сапарга чыкканда балдардын болушу үй бүлөнү бактылуу кылаарын байкашкан. Анткени алар чарчоолорунда унутуп калышат. Балдар да ата-энелери менен бирге саякаттоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Американын башчыларынын Эйзенхауэрдин жубайы Дуайт айым да башка бир милдеттенме алган эле. Ал да күйөөсүн башкаларды ыраазы кылуу үчүн эмне кылуу керектиги тууралуу эскертип турчу. Лорд Честерфилд айтмакчы, жакшы натыйжалар кичинекей курмандыктардын жемиши. Кубалык дипломат жана эл аралык шахматтын чемпиону болгон Хосе Руя Капабланка турмушка чыгып, бирок бир канча убакыттан кийин жесир калган Ольга Капабланка жашоосунда ар дайым ыраазы эле. Үй бүлөлүк турмушунда абдан бактылуу жашаган жубайлар бири-биринин кемчиликтерин көрүшкөн да жок. Ольга айым күйөөсүн абдан бактылуу кылды. Буга жетүү үчүн көп нерсеге чыдады. Күйөөсү чарчап келгенде ага көп сүйлөбөстөн эс алыш үчүн дароо бөлмөсүн даярдап берчү. Өзү жакшы көргөнү менен күйөөсүнө жакпагандыктан үй бүлөлүк жыйналыштарды да таштады. Жада калса, ага жакпаган кийимдерди да гардеробунун эң түбүнүн илгичтеринен жылдырды. Капабланка мырза интеллигент, китеп окуган, музыка уккан адам эле. Ольга болсо жеңил-желпи нерселерди жактырчу. Күйөөсүнүн пикирлерин түшүнүү үчүн маанисин терең китептерди. Мурдага караганда көбүрөөк окуп баштаган Ольганын философия жана тарых китептерине болгон кызыгуусу артты. Капабланка мырза мындай мамилени баалачу беле? Алардын жашоосунан бир мисал келтирейин. Андан өзүңөр тыянак чыгарып аласыңар. Хосе Раул белек беришүүнү жактыра берчү эмес, бирок бир күнү көтөрүп келген бир баштык шоколадты аялына узатты. Ольга таң калып, күйөөсүнүн бул мамилесине абдан ыраазы болду. Аялынын кубанычын көргөн Капабланка андан кийин да белек берүүсүн улантты. Бир канча убакыттан кийин анын эң рахат алган учуру аялын белек алгандыгы кубанычы болду. Эми анын кубантуу үчүн бул ишти жасаганды адатка айлантты. Ольга белектердин баарын жактыргандыктан эмес, балким аны ыраазы кылуу үчүн кубангандай түр көрсөтүп жаткандыр. Күйөөсүнүн бактысы үчүн аракет кылган аял аны сыйлыгын алат. Лютер Строул бир күнү мага мындай деди: бактылуу үй бүлөм бар. Бул да жубайымдын арты менен. Баш кошконубузда көп деле акчабыз жок эле. Өтө аз акча тапчумун, бирок буга карабастан үйүбүз абдан кооз болду. Досторумду үйгө чакырганды жакшы көрөм. Аларды үйүмдө коноктоо мага абдан жагат. Канча киши келсе да аялым аларга эң сонун тамактарды жасап берет. Өмүрүмдөгү эң маанилүү чечимим ага баш кошконум эле. Аялдын күйөөсүн ыраазы кылышы өтө маанилүү, бирок бул иште алардын адамдык сапаттарын жогору баалоо керек. Бир жаздыкка баш койгон адамдардын бир топ убакыттан кийин гана бири-бирин тааныганын билебиз. Бул чындыкты эсте тутууга аракет кылсак, бир топ жылдардан кийин биз тууралуу абдан жакшы киши эле деп айтышынан үмүт кыла алабыз. Негизинен баш аягы бир канча гана жылдык өмүрүбүздүн башка кандай маңызы бар?